Ош шаардык архитектура жана шаар курулушу башкармалыгында санариптештирүү дээрлик 100% аткарылды. Электрондоштурууга алгачкы кадам бирдиктүү терезеден башталган. Мында жарандардан арыздарды кабыл алуудан баштап аягына чыгарууга чейинки жараяндар жүргүзүлөт. Маалымат керек болсо, маалыматтарды алып туруп, тиешелүү мына бөлүмдөргө кире баштайт. Булардан азыр автоматтык түрдө өзүнүн жерге болгон укуктуу иш кагаздарын, тиешелүү паспорттун копияларын, эскиздик долбоорлорун алып келсе, бул жерден мына биринчи этап боюнча кабыл алат. Ал автоматтык түрдө бул АПУ бөлүмүнө берилет. АПУ бөлүмүнөн карап туруп, 3 күн ичинде болот десе болот. Болбойт десе кайрылып ушул жерге жоопту берет. Буга чейин курулушка уруксат алуу үчүн документтерди тапшыруу же болбосо мекеменин жообун алууга жарандар бир нече убакытка чейин күтүшчү. Бирдиктүү терезе долбоорун алкаганда QR-код системасы ишке кирген. Бул тутум аркылуу жарандар үйдө олтуруп, арызды кайсыл баскычта каралып жатканы тууралуу маалымат ала алышат. Ушу башкармалыкка кайрылбастан, телефон чалбастан, өзүнүн эле жөнөкөй үйүндөгү телефону менен телефондо азыр сканер, QR-код деген программалар бар. Ошолорго кирип, арыз номерин жазып, поиск кылып издөө салса, иш кагаздары боюнча толук маалымат ала алат. Мунун бизге эң артыкчылыгы десек болот. Артыкчылыгы айтып берсем, жаран ушул иш кагазынын жүрүп жаткан кыймылы боюнча дагы ишин таштап же убактысын коротуп, биздин башкармалыкка келип, мэрдеги очередь адамдарга мөөнөткө туруп, убара болуп, азыркында кырдаалга да байланыштуу бул өтө чоң жакшы бир жетишкендик десек болот. Тейлөөнү мындан дагы жакшыртуу үчүн керектүү оргтехникаларды сатып алып, жогорку ылдамдыктагы интернет туташтырылган. Ошондой эле модернизациялоо, санариптештирүү иштери жүргүзүлдү. Курулушка орнотууга жана өзгөртүүгө долбоорлоо иш кагаздарын берүүдө тиешелүү мамлекеттик кызматтардан корутунду же техникалык шартнамаларды алуу үчүн даярдалган сурамжылоо каттар электрондук тартипте жөнөтүлүп, анын жообун алууда электрондук жол менен жүрүүдө. Жеке менчик жер тиккениңизге неме калат дешти, магазин кылып бир бөлүгүн гана неме кыласыз, туурабы? Ар бир ишкананын өзүнүн адрестеринин электрондук пошталары бар. Аларга бул жерден электрондук түрдө жиберилет. Алар карап чыгып туруп, сканерлеп туруп электрондук кайра жиберет. Мурда андай эмес эле, мурда жарандын колуна берилет эле шаардык кызматтардын корутундусун алуу максатында. Алар өздөрү барып тапшырып, ал жактан ала албай кыйналып, андай маселе болчу да. Азыр бул жерден бербей турган болсо, 10 күн ичинде бербей турган болсо, бербеди деле чыгат монитордон. Өлкөдөгү бардык тармактарды санарип системасына өткөрүү 2 жылдан бери жүрүүдө. Максаты жарандардын иш кагаздарын алууда адамдык факторлор катышкан коррупциялык элементтерди, кезек күтүүнү жоюу жана алардын убактын үнөмдөө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.